Нурзат Токтосунова көрөрмандарын китеп окууга үндөп жатат. Алып баруучу Нурзат Токтосунова ар дайым өзгөчө ойлору менен окурмандарын шыктандырып келет. Бул жолу ал өзүнүн көрөрмандарын китеп окууга үндөдү. Китеп окуу стрессти азайтат деген алып баруучу айым китеп окуунун пайдалуу жактарын санап өттү. Китеп билим булагы. Китепсиз бардык тармактагы илим билимди билүү, таануу өтө кыйын. Демекчи кайсыл өнүккөн өлкөнү карабайлы бардыгы китепканага барып китеп окуу алардын күнүмдүк жашоосунун бир бөлүгү. Алар китеп окуу менен эбегесиз жетишкендиктерге жетишип, кыйынчылыктарды акылдуулук менен чечип, өз өлкөсүнүн экономикасы күчтүү, гүлдөп өнүккөн өлкөнү билим алуу менен китепканалардан китеп окуу менен түптөп жетишпайбы? Жогоруда китеп окуу кандай пайдалуу экенин жана дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдүн китепканаларынын сүрөттөрүнө көз жүгүртүп коюңуз. Китеп окуу стрессти азайтат. Сейилдөө музыка угуу стресстен арылтат. Башыңызды чыңалткан бул оорчулукту жоюу китеп окуу менен андан да жеңил болорун Сассекс университетинин окумуштуулары аныкташкан. Андай абалда китеп окуу музыка угуу жана сейилдөөгө караганда стресс абалынан 2-3 эсеге тез арылтат. Демек, китеп окуу стресстен чыгуунун эң натыйжалуу жолу. Уйкусуздуктан арылтат. Китеп окуу эс алуунун жана уйкуга жакшы камынуунун эң жакшы багыттоочусу. Уйку алдында телефон карап жатууда жана телевизор көрүүдө алардан чыккан ачык түстөр уйкуну качырып, мээге жакшы уктоо программасын түзүүгө жолтоо болот. Ал эми уйку алдында пайдалуу китеп окуу менен мээни тынчтандырып, жакшы ойлорду топтоп алууга жардам берет, дейт Нурзат Токтосунова. Белгилей кетсек, Нур Академиясынын негиздөөчүсү Нурзат Токтосунова элге өзгөчө сунуш айтуу менен өзгөчөлөнөт. Буга чейин ал Кыргызстаныбызды мактайбыз, негативден тажадык деген сунуш менен чыгып, социалдык тармактын кызуу колдоосуна ээ болгон эле. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Тынар Курбаналиевдин колу күйүп ооруканага түштү. Тили жайында. Белгилүү кудул Тынар Курбаналиевдин колу күйүп учурда ооруканада. Кандай болгон күндө дагы саясаттан 120 койду түптөгөн Тынар мырза. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камакка алынышы боюнча кайрадан саясий сатира менен саясатка баш бакты. Маалымат булагы Назар Ньюс Чекит KG. Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко Конор Макгрегорду артка калтырды. UFC мушкери кыргызстандык Валентина Шевченко айтылуу мушкер Конор Макгрегордон озду. Бул тууралуу UFC уюмунун жаңыланган рейтингинде айтылат. Анда салмак категориясына карабай, pound for pound топ ранк эң алдыңкы 15 мыкты мушкерди тандалган. Кыргызстандык мушкер айым бир тепкичке көтөрүлүп 12-нчи сапка жайгашкан. Конор Макгрегор анын артынан 13-чү катардан орун алган. UFC'де жеңилип көрө элек орусиялык мушкер Хабиб Нурмагомедов тизмеде экинчиде. Ал эми биринчи орунду орто оор салмактын чемпиону Джон Джонс ээледи. Эске сала кетсек, Валентина Шевченко жакында эле Уругвайдын бору Монтевидео шаарында өткөн UFC Fight Night 156 мелдешинде америкалык Лис Кармушту утуп, экинчи ирет чемпиондук титулун коргоп алды. Маалымат булагы Барометр Чекит KG. Атамбаев камерадагы жарыкты түндө өчүрүп коюуну суранган. Кыйноолорго каршы күрөшүү борборунун директору Нурдин Сулайманов менен борбордун Чүй облусундагы өкүлүнүн милдетин аткаруучу Мирлан Жакыпов мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кандай шартта кармалып жатканын кабар алган. Бул тууралуу аталган борбордон кабарлашты. Ага ылайык Атамбаев 2 орунду камерада жалгыз кармалып турат. Жолугушуу учурунда Атамбаев тергөө абагынын жетекчилиги жана тергөө органдарынын мамилесине эч кандай доосу жок экенин айткан. Ал ошондой эле шартты канааттандырарлык экенин, кызматкерлер жакшы мамиле кылып жатканын белгилеген. Андан сырткары күнүнө 3 ирет дарыгерлер келип карап жатканын билдирген. Аны менен катар түндүк камерадагы жарыкты өчүрүп коюуну жана эшикти жакшылап жабуусун суранган. Кыйноолорго каршы күрөшүү борбору УКМКнын жетекчилигине кайрылып, Атамбаевдин өтүнүчтөрүн мекеменин эрежелерине ылайык орундатууну сунуштады.